Президент Садыр Жапаров бүгін 9 майда Россияға жасаған иш сапарынын алқағында Москва шаарындағы Кызыл Аянтта улуу атамекендик согуштагы жеңиштин 80 жылдыгына арналган парадка катышты. Салтанаттуу иш-чарага 10 миңге жакын адам катышып, 130дан ашык аскердик техника жана авиация тартылган. Жөө колоннага адаттагыдай эле аскерлердин ар кыл түрлөрүнүн жана бөлүктөрүнүн өкүлдөрүнөн турган полктор, батальондор жана роталар кирген. Парадка Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясы Россиянын башка аянтында өлкөнү татыктуу көрсөтүп, денени аскерчи кармоонун жана саптык даярдыктын жогорку деңгээлин көрсөтүштү. Президент Садыр Жапаров менен бирге Беларусь, Казакстан, Кытай, Россия, Тажикстан, Түркменистан жана Өзбекстандын лидерлери да катышты. Ошондой эле Армения, Буркина Фасо, Босния жана Герцеговина, Бразилия, Вьетнам, Венесуэла, Гвинея-Бисау, Египет, Зимбабве, Конго, Куба, Монголия, Мьянма, Палестина, Сербия, Словакия, Экватордук Гвинея жана Эфиопиянын мамлекет башчылары жана премьер-министрлери да чакырылган. Парадтан кийин мамлекет башчылары Россиянын президенти Владимир Путин менен бирге Александров бакчасындагы белгисиз жоокердин мүрзөсүнө гүл коюу аземине катышышты.